мына бүгүнкү күндө мен сиздерге айтып коеюн, мына биздин кыргыз жараны эркин журналист Канышай Мамыркулова бүгүнкү күнү камакта отуруптур, эртең 9-унда сот болот деп соц тармактарда да кайрылып атат. Ал боюнча кандай иш болду, эмне болуп атат? Ал боюнча да маалымат берип кетиңиз. Сиз айтып кеткен журналист боюнча сөзсүз акыйкатчынын өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Ушул ыйгарым укуктарынын алкагында гана биз ишмердүүлүгүбүздү алып барабыз. Ошондуктан ошол маалымат келип түшкөндө, ошол жабык мекемеде кармалган Канышай Мамыркуловага сөзсүз биз барып жолуктук. Ошол условия содержания, жабык мекемелердеги условия содержания кандайдыр бир арыз муңу барбы? Бирок ал кишинин сурадык, аны менен маектештик, акыйкатчы институтуна кандайдыр бир укук коргоо органдары тарабынан гана мыйзамсыз, негизсиз кылмыш жоопкерчилигине тартылып атат деген гана сунуш келип түшкөн. Ошондуктан биз өзүбүздүн мындай макамыбыздын алкагында гана иш алып бардык. Сот процесстерине сөзсүз биз да мониторинг жүргүзөбүз, бирок биз сот процесстери боюнча тарап катары эсептелинбейбиз. Ошондуктан биз жөн эле байкоочу катары барып соттук процесстерге катышып келе жатабыз. Сиздер мындай жыйынтык чыгарганга эмеңиздер барбы? Өзүңүздөрдүн оценкаңыздарды бересиздерби же бербейсиздерби? Же катышып эле ошону менен калып кала береби? Сөзсүз, эгерде катышып жаткан акыйкатчы институтунун кызматкерлери тарабынан кандайдыр бир укук бузуулар болобу, процессуалдык бузууларды биз аныктасак, сөзсүз мамлекеттик органдардын жетекчилерине, сот органдарынын жетекчилерине сөзсүз көңүл бур актылар жиберилет. Бүгүнкү күнү 2024-жылдын жыйынтыгы менен акыйкатчы институту 140 акт, көңүл бур актысын жиберди. Эми бул мен да айтып кетет элем, 23 жылдын ичинде 89% акыйкатчынын актылары бүгүнкү күндө аткарылды. Ошондуктан биздин оюбузча акыйкатчы институту менен мамлекеттик органдардын ортосундагы мындай кызматташуу күчөдү десек болот. Бул алгылыктуу иштерди алып бардык деп мен айта алат элем да. Жок, ал боюнча эме жок. Эми мына ошол азыр эле сөз болуп калды Канышай Мамыркулова боюнча. Сиздер кандай баа берип атасыздар? Ошол бүгүнкү күнү күч органдары иш козгоп, ошол баягы кандай эмелерди, күнөөлөрдү коюп атат, ошолор боюнча сиздер дагы өзүңүздөр териштирип, туура же туура эмес деген бир эмеге келишиңиздер керек да, чечимге. Сиздер да өзүңүздөрдүн сөзүңүздөрдү ошол сотто барып айтышыңыздар керек. Бул туура камалып атат же туура эмес камалып атат. Ошол сиздер кыргыз мамлекетиндеги ар бир жарандын укугун коргоочу сиздерсиздер да. Ошон үчүн сиздерди айтат да мындай акыйкатчы институту деп турабы. Ошон үчүн мен сизден сурап атам да, кандай бүгүнкү күнү мына эртең бүрсү күнү сот болот экен, ошол сотто сиздер кандай өзүңүздөрдүн мындай пикириңиздерди билдиресиздер? Урматтуу Акылбек Тогузбаевич, соттун процесстери боюнча мен өйдө айтып кеткендей эле биздин кызматкерлерибиз байкоочу катары гана катыша алышат. Укуктарыбыз башкача чектелген. Бирок күчүнө кирген соттук актылар, эгерде булар жогору турган соттун актылары менен булар өзгөрбөсө же измена, отмена болбосо, булар мыйзамсыз деп эсептелинбейт. Бул биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жазылган. Анткени соттук процесстерге кийлигишүү бул биздин мандатыбызга кирбейт жана мыйзамсыз болуп эсептелинет.